Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ала кулли шейин кадир", албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында да Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Ошондой улуу зат сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Жана эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Ким дин менен толук жашай турган болсо, ал адам толук бактылуу болот. Бүгүнкү жумабызда муфтиятыбыздан берилген тема кек сактоо жана гыйбат кылуунун жамандыгы жана ошол гыйбат кылганы адамды уккан адамдын кесепети туурасында берген экен урматтууган. Ооба, бул боюнча айтып келгенбиз, айта беребиз, урматтуу тууган. Анткени ушунча келген адамдан бирөөсү угуп кечирим сурап кала турган болсо, бир адам угуп тилини тыйып кала турган болсо, албетте биз көздөгөн максатка жеттик деп ишенебиз урматтуу тууган. Гыйбат бардыгыбыз билебиз, ушактоо канчалык жаман экендигини, канчалык күнөө экендигини, болбой эле дагы тилибиз кетип кала турматтуу тууган. Тилиңди сакта деп Аллах Таала катар тиш берген. Тиштенип алсаң сүйлөнбөй каласың. Мында ыр сайып калат экен, мынчото болбой калат экен десеңиз, эки эринди берген, жаап койсоңуз түсүңүз дагы жакшы болуп калат урматтуу тууган. Канса дагы чынында эле гыйбат деген сөз араб тилинен алынган. Гайып, канасы гайып, көзгө көрүнбөйт дейбиз го. Гыйбат деген ошол гайып, көзгө көрүнбөгөн, жаныңда жок бир адамды жаман сөздөр менен сүйлөгөнүгүң, мына ошол өзү гыйбат болуп эсептелинет. Ушактоо кыргызча билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Руаху Муслимде Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү пайгамбар болуп келгенден кийин достору, сахабалардан сурап атат. Атадуруна мал гыйба? Гыйбат деген эмне? Билесиңерби? Қалу Аллаху ва расулуху а'лам. Сахабалар не деди? Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк, биз билбейт экенбиз. Гыйбат кылуу эмне экенин биз билбейт экенбиз. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Зикрака ахака бима юкраху". Өзүңдүн эле мусулман бир тууганыңды жек көргөн нерсеси менен экинчи бир тууганыңа зикир кылып айтышлыгың, мына ушул гыйбат деди. Кыйла, ошондо отурган сахабалардан бирөөсү сурап калды пайгамбарыбыздан: "Афараайта ин кана фи ахи ма aqul". Андай болсо, кандай деп ойлойсуз дейт. Сахабалардан бирөөсү пайгамбарыбыздан сурап атат. Кандай деп кабар бере аласыз? Не деп ойлойсуз? Ооба, мен бул мусулман туурасында буга айтып атам. Бирок ошол айткан нерсем акыйкат болсо, анда не деп ойлойсуз? Дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип айтып атат: "Ин кана фихи ма тaqulu faqat igtabtahu". Ооба, сен бул адамды буга айтып атканың аннык чындык боло турган болсо, мына ушул өзү гыйбат болот. Гыйбат деп мына ушуну айтат. Ва иллам якун фихи ма тaqulu faqat bahattahu. Эгер сен бул адамды буга айтып атканың чындык болбосо, жалган болсо, анда сен доомат кылып аткан болосуң. Бул гыйбат кылганыңдан дагы чоңураак күнөө болот, деди урматтуу тууган. Караңчы, канча көңүл бурбайбыз,
чындык неме айтыш керек деп айтасың го. Токтон албай айтасың, оозуңа түкүрөгүң чачыратып атасың. Кой точно мен көрдүм, анык, керек болсо бетиге да айтып берем деп жатып айтасың да. Алып келип туруп айтып берем. Мына ошол өзү гыйбат экен да. Сен айтып аткан нерсе жок, беттештирейинсе жок, просто өзүң неме кыл, мен сага айтып койдум мынан, беттештирем деп эмне бизди уруштурган атасыңбы дегениң, бул доомат урушкандан дагы чоңураак күнөө болот экен, урматтуу тууган. Я Rabbi, ооба бүгүнкү элибизде деги эле жамаатыбызда ушундайлар өтө көп болгондуктан, балким муфтияттын кайра берип аткандыгы дал мына ушундан болсо керек. Кантсе дагы биз бул нерседен сактанышыбыз керек. Абу Бакр разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Аллах, Курбан айт күнү коштошуу ажысында Пайгамбарыбыз саллаллаху ушинтип баян кылып айтып атат: "Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум ка хурмати яумикум хаза." Ажылыкта билесиз, умрага барганда ихрам кийгенден кийин, урматтуу тууган, бир түктү жулушлук дагы арам. Өзүңүздүн түгүңүздү жула албайсыз. Тырнагыңыз өсүп кеткен болсо ала албайсыз. Арам. Эгер мына 5 тең алып койгон болсоңуз, штраф бир кой союп бересиз. Мага эмес, ошол жерде келге. Штрафыңыздан кутулуш үчүн. Чымын келип калган болсо өлтүрө албайсыз. Ихрамдасыз да. Чай ичип атканда ошол баягы аяган жериңе чөп кирет дегенде, ошол учурда чымын өчөшкөнсүп келе берет да. Биз этиле бияка кылат, мындай кылат, жеп алсаң плофуңа конот. Өлтүрө албайсың. Арам өлтүрүшлүк. Сиз деп турасың да чымынга чейин бардыгын чеп, анан ихрамдан чыгып алайын, анан сүйлөшөбүз. Нарагыраак барып туруң депчи. Ошондуктан ошол ажылык күнүндө дагы бул ихрам кийип турганда, бул учурда урушуп талашпайсың. Мына мындай болот, жок мен билем, өткөндө келгенбиз, мынандай болот дей албайсың. Себеби Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ким ажылыкта урушуп, талашпастан, сөгүнүп, тартышпастан, эч кимге зыян бербестен ажылык кыла турган болсо, мына ушунун ажылыгы кабыл болот" деген да. Мына ошондо эми пайгамбарыбыз ошол күнү бардыгы ихрамда турат, чөптү дагы жула албайсың. Бизде эт жегенден кийин баратып да бир шакты сындырып алып, тишиң чукулап кете бересиң го. Андай кыла албайсың. Чөптү жулдуңбу, уже арам иш кылдың. Ошол ихрамда турганды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бүгүн күнү силерге ушул иштерди кылыштык кандай арам болгон болсо, мындан кийин дагы мусулмандын каны, мусулмандын малы, мусулмандын ар намысы силерге арам" дейт. Ар намысыга тиүү дагы арам да өзүчү. Мунун колунан не келет деп, көп болсо койчу болот да, шул бишенген кеттин. Мындай менде мешак деп эле ар намысыга тийишиң, койгон десе деле, мына колунан не келет? Ооба, күчтүүсүң, ооба сен быксың, ооба сен бир тепкенин ыргыта тебесиң, кармаганыңды сыгып коесуң. Бул алсыз экен бечара. Ошонун алсыздыгынан пайдаланып ар намысыга тийип, ар нерсени сүйлөй бериштигиң бул арам, урматтуу тууган. Бул арам нерсе. Мына жерде жүргөндө дагы, башка учурда дагы жалпы арам. Я Rabbi, ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушуну жеткирип туруп не дейт? Ала хал баллагту, адамдар, эки кулагыңар менен уккула, мен жеткирдимби деди да. Кайра айтты, сахабалар бардык, ооба жеткирдиң, бизге мусулмандын ар намысы, мусулмандын малы, мусулмандын каны арам экен, билдик, бүгүндөн кийин биз муъмин мусулмандын ар намысына тийбейбиз деди. Ошондой мусулмандын ар намысына тийип, намыстантып сүйлөшүңүз дагы бул арам болуп эсептелет. Ооба достор бар, урматтуу тууган, кээ бир достор бар, өтө жеңил тамашалашат. Кээ бир достор бар, ушунчалык оор тамашалашат, бирок тамашаны көтөрөт, аларга боло берет. Көтөрөт экен деп сен дагы бул жактан ошо сөздү айтып албы анан кийин. Бизде машалла Абдужаппар, Талха деген кудамаларыбыз, давачыларыбыз бар. Анан мен алардан бир канча эле жашмын, урматтуу тууган, бирок 13 жылдан бери бирге жүрүп, бири-бирибизди билип, толук тамашалашабыз да.
Мен жаш баламын алдында, баласынан эле 1-2 жаш чоң болушу мүмкүн. Анан мен тамашалашканымды дагы бир жаш бала көрүптүр дагы, мен жокто барып, чоң киши де, аксакал киши. Ошенткен экен, оозудан бүтүндөй баягы эски жашырып жүргөн келмелери чыгыптыр. Жашырып жүргөн бүт келмелери чыккан экен, көзү алайып калыптыр. Кудама ушинтеби дейт. Жык сөзү мен сени тең түшүмбү, же мен балаңмынбы? Күн бол деген экен. Же мачка келбей калыптыр ол. Ошо кудама ошентип атса, ошондон чыгып атса депчи. О жашырып жүргөнү. Бул оңолгон урматтаган, андан дагы страшный сөздөр чыгат. Ошондон шариат булчу бардык нерсени эске алат дагы, шариат өлүм төшөгүндө жаткан адамга келимени айттырба дейт. Өлүм төшөгүндө жатат, кыйналып атат, ары онап, бери онап, кыйналып, онтолоп, ар жерин кармап атат. Ал адамга келимени айттырба. Өзүң айтып тур. Талкин ла илаха илlallah, ашхаду ан ла илаха илlallah деп өзүң айтып тур. Сабыр кыл, жакшы болуп кетесиң. Айт, келмени айтып кал. Дебе ого. Неге ал кыйналып турат? Кыйналып турган учурда ичиндеги бүтүндөй жашырып, упаковка кылып койгон бардыгы не кылат? Ачыкка чыгып кетет. О жаман сөздөрдү сүйлөбөй эле турман турган. Шариат инсандын табиятын көңүлгө алып туруп, эмне дейт? Ушуга чейин айткан да, өлүм төшөгүндө жатат, сабыр кылыңыз, жакшы болуп кетет, азыр чакырдым, келе атат, скорый келе атат деп эле кайтып муну коркута бербей, жөн эле жаныдан уун чыкпай эле билсең, Ясин сүрөсүн окуйсуң, билбесең, келмени өзүң айтып турасың. La ilahe illallah. Ashhadu an la ilahe illallah деп келмени таспин алып туруп айта бересиз. Эгер чындап эле эсине келип калат болсо, ал дагы өзү айта баштайт. Кыйналып турган адамга айт, сен кыле бер дей турган болсоң, мынандай дейт. Өзүң дагы капа болосуң, ал сөздү угуп, кыйналып атып ушундай дей дейт. Анан дагы жаман сөз айтмак. Просто сен баласың, жакын адамысың, бираз мындай көңүлүң үчүн өзүнү кармап калган учурда. Эгер тааныбаган адам боло турган болсо, сразу эле өзүгө келмени айттырып, кире турган жерге киргизип, бүтүндөй жашагысыз кылып коймок да. Көрдүңүзбү? Мына ушундай адам баласынын ар намысына тийип, деги эле кыйналып турган учурда жаман сөз айта турган болсоңуз, анда мунун ичиндеги чыкпаган сөздөр чыгып кетет да. Ооба, мурда айтпаган деле болушу мүмкүн. Бирок ачуу душман, акыл дос деген нерсе бар го. Ачуу келген учурда шайтан алейхи лана ушундай сөздөрдү салат. Же сен динден чыгып кетесиң, же бул адам динден чыгып кетет да. Ошон үчүн мусулмандын ар намысы бул урматтаган Каабатуллодан дагы ыйыгыраак. Азыр мындан сырткары муфти дагы казы өкүм буйрук берип турма тутулган, умрага барганда, ажыга барганда, Кудай буйрса биздин 6000 адамыбыз ажылыкка даярданып аткан учуру, не кылабыз, кандай кылабыз, каяка кошулдук, ким менен барабыз, сага эле кошолчу, бияка кошулбай эле коеюнчу деп азыр 6000 адам ушундай болуп аткан учуру да. Умрадагы алхамдулилла барып келип атат турма тутулган. Ошондуктан азыр дагы кошумча айтыңыздар дептир. Биз айтканга даярбыз. Келгенден кийин ысырафтан сактаныңыз. Барыштан алдын азыртан маселесини билип алыңыз. Ажылыктын, умранын маселесин билип алыңыз. Мен ары дайым баратканда ушул жерде сабак отуп айтам, ал жерде эч ким жоголбойт. Ооба, адашып кетиши мүмкүн. Жамаатты таппай адашып кеттиң, адашып кетишиң мүмкүн, эч ким жоголбойт. Адашып кеттиң, коркпо, 2 күндөн кийинби, 3 күндөн кийинби, 1 жумадан кийин баары таап алам мен. Деп кайра айтам да, жоголбойт депчи. Эми кече эле барганыбызда таваф кылып бүттүк, бардыгы бүтсө, бир тууган акеси, жеңеси менен барыптыр. Бардыгыбыз бүтүп чыксак, акеси менен жеңеси жок да. Анал жок дейт, барат да, экөө сүйүшүп жүргөндөр, ал жерде селфи кылып. Селфи кылып тартып жүргөндө, жок, эми табып кетпесек болбойт. Не кылалы, чарычадык бардыгыбыз. Таң атып кетти, оозду жаптык, багымдаттык, окудук. Эми бара берели, бараттыр. Десем эле ачууланып кетти, туура түшүндүм.
Бирок негизи ачуулангандан кийин бир таваф бүттү, Сафа Марва бүттү, барып чачыңды алышың керек да. Чачыңды алсаң, анан ихрамыңды чечесиң, өзүңдүн кадимкидей кийимиңди кийесиң. Ошон эми чачыңыздарды алыңыздар десе, мен албайм дейт. Неге? Ана жоголуп кетти, табылбайт. Албасаң иш тарафта болсо боло берсин, өзүң кыласың дейт го. Урматтуу тууган, ажылык мындан дагы кыйын да, мындан дагы машакат. Анан сиз баары эле Кабанын алдында сүрөткө туруп койсоң эле кабыл болду, бейишке кирип кетесиң деген путевка эмес бул. Ыйлап барып жетип алып мени тарт дегениңиз эч кимге керек эмес. Макулбу? Ошондон кимдин атасы, тайкеси, жээни, бөлөсү, жакыны, кошунасы кетип баратат, баардыгыбыз ошону айтайлы дагы, келгенден кийинки ысырафтан сактанайлы. Алхамдулилlah бүгүн ушундай сүйлөшүүлөр менен $3900 түшкөн болсо, көпчүлүгү дагы эле ойлонуп атат, келгенден кийин 4000 кетет экен. Эч бир той кылыш фарыз дагы эмес, важип дагы эмес. Той, марике бирөөсү дагы милдет эмес, урматтуу тууган. Өзүңүзгө өзүңүз милдет кылып алып, өзүңүзгө өзүң кыйындаштырып алып туруп, эми ойлонуп атасыз да. Баргандан кийин ошол жакта ажы башы менен урушасыз. Качан кетебиз, тайын айтып кой, мен ал жака айтышым керек. Олар күтөт депчи. Баласы күтө, өзүң приказ берип атасың го, торпогуң жетпейт, наргы букан алып келе бер. Айт мына анча 1000 тайындап кой, баргандан кийин мен берем, эптеп төлөйм депчи. Урматтуу тууган, бул милдет эмес. Ошо келе жатканыңызда курма менен замзамды ала келесиз, келген адамга ошонун бересиз, ооз тиет, ичет, болду, бүттү, Аллаху акбар, сага дагы насип кылсын деп коюң, болду. Мурда айтат элек, Меккеден замзам алып кел, Мадинадан курма алып кел деп. Азыр устаздарыбыз айтып атат, жок, азыр бизнес ушунчалык өнүгүп кетти. Курма, ажва, илибой мусулманский дүкөндөрдөн тапсаң болот. Замзамды деле тапсаң болот, урматтуу тууган. Ал эмес мына мен дүкөнүмө кирсеңиз 5 литрлери оригиналы турат ошол бойдончу. Ошого эле кирсеңиз турат. Ошондуктан Меккеден азыр ла илаха иллаллах келмесин алып кел, Мадинадан Мухаммад Расулуллах келмесин алып кел. Азыр эми мурдагыдай курма, замзам ташыштын кереги жок. Буякта бар, жөнөштөн алдың эле үйүңө алдырып кой, баары келет да замзам суу керек деп алдырып кое бер, урматтуу тууган. Ал жактан ошону алып кел, ысыраф кылба. Ысыраф кылба, өзүңдү өзүң кыйнама. Сен келгенден кийин сенин артыңдагылар дагы бара турган болсун. Сонун болду, сиз барган эсимде, ушундай барыш керек деп өзү дей турган болсун да. Мындай болсо өлкесе барбайм мен. Елестет, топкан иштеген 1 жылдык кетип калды. Еще жетпей калды. Мананча карыздагын, ананын ажыбагы барып келгенмен баары оңолбоду. Каякта оңолосуң, Каякта оңолосуң сен, Сен барган келгенден барып эле селфи кылып сүрөткө түшөсүң. Барган келгенден баштап эле канча адам келет, кимди чакырабыз, канча кетет деп ойлоносуң. Баргандан келгенден баштап эле ого таспа алышым керек, буга саат алышым керек, туята паланчы калып кетти, тарынат, муну дагы алайын деп кайта эле базарды таваф кылып жүрсөң, каякта оңолосуң анан эле. Ошол бойдон эле да. Biz медресеге жаңы киргенде устаздар кайра айтат эле, оңол, сен Куран окутасың, сен хадис окутасың. Эгер оңолбосаң киргениңде кичине годелек болуп кирсең, чыкканыңда чоң эшек болуп чыгып кетесиң. Деп бизди айтып урушуп тарбия кылат эле да, урматтуу тууган. Чынында эле ачуу сөз болгону менен, бирок чындык да. Азыр киргенде жаш болуп киргенбиз да, сакал эмес болгон кичине болуп киргенбиз, урматтуу тууган. Уja чыгып барады да, бүтүрөдө өзүңдө эле чоң кишисиң, молдосуң, сакалың, бирок оңолбосоң чоң эшексиң деген сөз да. Көрсө биздин элибизде эзелтен эле сөз бар экен. Эшектин мойнуга алтын илип койсоң деле эшек бойдон калат. Гилем жаап койсоң деле ошол эшек бойдон эле экен да. Гилем жооп койсоң да ат болуп эки жак карап калбайт экен. Алтын илип койсоң эле баягы чаңдан берагыраак келбейт экен. Ошол бойдон барып күлгө оонайт экен, урматтуу тууган. Мына ошондуктан эң негизгиси биз темадан алыс болуп кеттик. Кансе дагы урматтуу тууган өз учурунда айтып калбасак, кийин арман болуп калат. Ошондуктан эң негизгиси ысырафтан сактаныңыз, андан кийин оңолуп келүүнүн аракетин кылыңыз. Ооба, Аллах Таала Куранда айткан, Мекке бул жалпы адамдар үчүн берекет, анан хидаят, туура жол деген да. Оңолом деп барган адамга туура жол.
Эркектерге дагы, аялдарга дагы ар дайым барып келебиз. Сабакка чакырам, эсептелип алган адам келет. 50 адамдан көп болсо 20-сы, 15-и келет. Калганы келбейт. Аэропорттон жолугабыз, шу жактан эле кете беребиз депчи. Макул деп барып карасаң, көчөдө жүргөндө жык ачапат да, Анан ким желет алып элек десең, ошол келип желет алат да. Кыска кийин алган, чачтары кадимкидей жандырып алган, умурага кетип атат, Аэропортто не деп айтасың эми? Сумканы алды, бейжикти алды, желетти алды, умурага деп, лидер деп кийип алды да. Чачы жанган бойдон эле да. Не деп айтасың эми аэропорттун ичинде? Анан иптеп махрамын издейсиң, жолдошун табасың да айтасың, сени бу каяка кетип атат? Дубайга деп алдаган жоксуңбу? Булар Шаржадан кетесиң, Шаржада калып кетпейби, тоштан биз менен кетебиз, ооба биз менен кетет. Каяка кетип атканын айткансыңбы, билеби өзү бул. Билет, онда жолук салынбайбыз, ооба сумкасында анан салат дейт. Я Алла. Ооба, эми арасынан чындап эле ихласы бар, баргандан кийин аялдары дагы ыйлап, тооба кылып, кечирип коюңуз, менен кечирим сурайт, жок, менен сурабай эле кой, Алладан сура. Биз билбептербиз, көрсө бул арабтардын кийими десек, дүйнө жүзү кийип турбайбы жолукту депчи. Дүйнө жүзү урматтуу турган. Жалпы байыбы, кедейби, агыбы, карасыбы, биз кара дегенмен, о кара эмес, көгү экен да. Чындап эле көгү экен, капкара эмес экен, урматтуу турган. Ошолор деле паранжы жаап жолу кыйын жүргөндөн кийин аялдар көрүп туруп анан таасирленет экен да. Таасирленет экен. Эркектер деле ошондой, бирөө менен таанышып эптеп мындай сүйлөшүп калдым, көрсөм палан жердин немеси экен, министр экен дейт. Не болуп тур ал министр болобу, депутат болобу, бардык кетет. Жок, мен таң калганым ошол замзам муздак сууга нан салып жеп отурбайбы, ошо министр ошентип отурат дейт да. Биздикилер өлүп кетсе андай кылбайт да, манектерин сразу чучукту басат. Этти куурат. Понни, кыскасы 30 килограмм болсо толук алыш керек да, 31 же 32ге чейин алыш керек да бул. Жөнөкөй мындай сумка менен кетип атканды көрбөйсүң да. Ояктан басам дегенди көрбөйсүң. Бияктан понни басып алат, жебейт деле анычы. Просто алып алат да. Алхамдулилла, азыр урматтуу турган, ал жак деле, бул жак деле берешен бардыгы кенендик заман урматтуу турган. Бул жактан этти, нанды басып алып, паңдатып, чиритип, элге таштап, анан кетерде студенттерге жеп койман аны деп бербей, акчаңды эле алып ал дагы, өзүң ошол жактан даярдап бер. Бер, ата-энең кетип баратабы, өзүң кошулуп барсаң өтө сонун болмок урматтуу турган, өзүң кошуп барбадың го, акчаны кенен бер. Ата ажыга кетип атасыз, апа ажыга кетип, мына кенен иштетиң, ушул түгөнүп келсин дең да. Ушул түгөнүп келсин деп айтың. Келсеңиз биякта мен дагы даярдап коем, ойлонбой же. Себеби аксакал бардыгыбыз билебиз турган, баланын акчасын аяйт, өзүнүкүн аяйт. Жок, курсагым ток эле дейт, баласыбы? Бекер берсең өлө жейт да. Жүр чай ичип алайын десең, көнбө, жок, курсагыбыз ток эле дейт, барып алып, мына бизден 2 грамм, машалла, неме, паланчы 2 грамм кылды, баласыга дуа кылып коесуң десең, өлө жеп алып туруп, өлө дуа берет да. Айланып кетейин, ушинтип дасторконоң ачык болсун, постоянно шунан кайтпа деп. Бу десең кеткиче сен бере бер деген сөз да. Өзү да акчасы бар турган жок эмес, просто аяйт да. Ошондон өзүңүз барып кенен алып берсеңиз жакшы болмок. Эми шартка байланыштуу бара алган жоксуз, жөнөтүп атасыз, Алла разы болсун турган, кенен акчаны бериңиз дагы, кенен иштетип түгөтүп келдиң, кайтарып келбедиң. Түгөтүп келдиң, түгөтө албайт. Эми түгөтүп кел дей бериң. Келгениңизде сурайын, түгөтүп кел десеңиз, ал кенен алып жесин. Бер атат деген жерге барып очередь кылып, башын тыгып алып ошол жерде жарым саат тура бербесин да. Алдың бу азыр, мага дагы кошо ал, наракат тур, мына негирин келип алыптыр деп, алып өзү керек болсо ошентип таркатсын, берсин ошентипчи. Бизде аксакалдар эми баягы мынаяктан көрбөгөндөн кийин ошондой экен да. Ал жер күн ысык. Кайсы жерге барып эле немени ассаң, кранты ассаң ысык суу чыгат да. Минага барып ассаң деле ысык суу. Аксакалдар ошол жерде деле арабкаларга дуа бере берет да. Азаматтар, азамат, шетке дагы шарт түзүп ысык суу коюп коюптур депчи. Биздин Кыргызстанда мындай таппайсың, центральный берсең дагы муздак суу деп эле. Биз менен ал жактын климаты башка го. Ал жакта муздак суу таппайсың. Алар атайын холодильникке муздатып келип сууларды бекер таркатат да. Болбогон 17 реалга 40 мындай берет.
Ал туруп таркасаң сен деле бир канча жыргап каласың да. Калпакты кийип алдан Кыргызстан деп бере бер. Мына алганды билем, бере бер. Мына ошентип кыскасы аталарыбыз барып келсин. Биздин бүгүнкү темабыз урматтууган гыйбат туурасында болчу. Албетте бул нерседен сактанайлы. Бизге Хасан Басри рахматуллахи алейхи үлгү калтырган экен. Хасан Басри рахматуллахи алейхи бир адам барып айтыптыр: сиздей адамды мына киши өлө жаман деп вообще шымап ташады. Анандай деди, манандай деди, кой десем дагы болбой, мен антып айтты. Чындап эле ушул айтты. Макул, рахмат деди дагы үйүнө барып чоң чара дейсизби, идишке курманы толтуруп алып туруп, ошол адамга апарып берди. Мына Алла разы болсун сизден. Сиз өзүңүздүн жакшылыктарыңызды бүтүндөй мен жакка өткөрүпсүз. Мен мындан башка сизге жакшылык кыла албаймын, ушуга ыраазы болуң деди да. Мына үлгүнү кара да, мына үлгүнү кара урматтуу тууган. Bizde kıngırılgan iş 40 yılda bilinет deydi ko. Azı 40 yıl emez, 40 minutка жетпей эле WhatsApp'tan кайта өзүңө келип калып атат го. Айланып өзүңө келип калып атат да. Ошондон урматтуу тууган, мынандай үлгүлөрдү алышыбыз керек. Жамандаса кошо жамандап, урушса жаман анантип, сен манантсың баш такташып алайлы деп эле титирей бербей. Калчылдап але, машалла. Демек, бирөөдү гыйбаттасаң, өзүңдүн жакшылыгыңды ошол жака өткөрөсүң, анын жамандыктарын мойнуңа аласың деген сөз. Эми бир адам келди дагы экинчи бир такыбага айтып атат: кечирип коюңуз, мен сизди жамандап койдум" десе, акыңызды адал кылып коюң деди да. Акыңызды адал кылып коюң, мен сизди гыйбаттап койдум эле десе, бул айтат: Алла Таала арам кылган нерсени мен кантип адал кылып коеюн? Менден кечирим суроо, Алладан сура дейт. Biz ошондой го, хакыңызды адал кылып коюң, мен өткөндө неме кылып жаман гыйбат кылып койсо, эч нерсе эмес, баласы эч нерсе эмеспи? Жок, Аллахтан кечирем, мен кечирдим ооба. Мен боюнча эч нерсе эмес, Алладан өзүң кечирип сурап ал. Кечиргин. Мен ар дайым айтып келем урматтуу тууган, азыр мына ол иштебей калса, сөз кимге тиет? Электрикке, мына ол иштебей калса азанчыга да. Карап койбойсузбу, эмне кылып отурдуңуз дей бересиң да. Мына буга баары эмеспи булчу? Тырыктыр урасыңбы, бир дейсиңби? Кайта олуп тыгып, кайта колуңа ура. Буга баары бир. Сөз кимге тиет? Азанчыга да карап турабыз да, бардыгыбызчы. Бечара тыбырчылап эле, эмне кылышын билбей, азыр неме иштеп атат, кантебиз дейт. Айда жок анан оң жактарга адамдарды коебуз, такбир айт дейбиз да. Буга сөз тийбейт да, урматтуу. Демек, бул адамды же мени гыйбаттансаңыз, чындыгында сөз мага тийбейт экен да. Кимге тиет? Аллахка тиет да. Бул деген сөз, сиз Аллахтын кемчилигин издедиңиз да. Алланын кемчилигин издедиңиз. Мындан өткөн чоң күнөө жок. Ошондуктан бардыгыбыз гыйбат кылыштан, жалган сүйнөдөн сактанайлы. Бизде кичинебизде аталарыбыз ушундай деди: жалган айтпа, жалган айтсаң жарылып өлөсүң дейт эле да. Жалган сүйлөбөй, жарылып өлөсүң десе, бул жарылып өлүштөн коркуп, жалган айтпай калат эле да. Ойлоп калдым, өзү ушул бир чын болуп туруп, бир жалган айткан парт этип жарылып өлгөндө, калган пон эки жакты карап жалган сүйлөбөй, курсакты кармап келеткенде эле шак токтотот элек да. Курсагым шишип келет, азыр жарылып калбайын деп калат элек да. Ооба, урматтууган, бул балдарды тарбиялаш үчүн аталарыбыз бизди ишентип келген. Жалган айткан жарылып өлөт. Өлгөнүңдө кыйналасың дейт эле. Бардыгыбыз коркуп, жалган сүйлөбөйт элек. Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Тилибизди Алланы зикир кылганга, албетте инсаниятты мүмкүн болсо мактаганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам берген, бүткүл асман дин менетине кабыл кылган, келечекте ажылыкка бара тургандарыбыздын я Аллахым өмүрлөрүнө ден соолук болуп, эс аман ажылыктарыны өзүң каалагандай, өзүң өкүм бергендей аткарып келишти насип кылгын. Ассаламу алейкум.